Күн сайын дүйнө жүзүндө миңдеген кол салуулар интернет аркылуу катталууда. Кимдир бирөөлөр маалыматтарды уурдап, системаларга зыян келтирүүдө. Натыйжасында ири компанияларга жана мамлекеттик мекемелерге чоң зыян алып келүүдө. Эми мунун баарына жасалма интеллект да кошулуп, кибер чабуулдар мурдагыдан да татаалдашууда. Конечно, каждая кибератака, она, наверное, уникальна, да? Ар бир кибер чабуулдар уникалдуу жана ага бирдиктүү жол жок. Эгер объекттерге жасалган чабуул көп колдонулбаса, анда жооп берүү үчүн убакыт көбүрөөк болот. Ал эми критикалык объекттерде, мисалы саламаттыкты сактоо же аэропорттордо ылдамдык өзгөчө маанилүү. Ал жерде мүмкүн болушунча тез калууна келтирүү, ишти орнотуу маанилүү. Андан кийин гана чабуулдун себебин изилдөө керек. Адистер белгилешкендей, чабуулдарга жооп берүүдө эң башкысы тез аракет кылуу гана эмес, жасаган иштерин жазып алып, кийин ошол тажрыйбаны колдонуу. Бул кайталоочу каталарды болтурбоого жана системаны алсыз жактарын аныктоого жардам берет. Кибер коопсуздукту камсыз кылууда мамлекеттик органдарда гана эмес, жеке секторда да адистердин даярдыгы чечүүчү роль ойнойт. Кыргызстанда бул багыт али көйгөйлөргө туш болууда. Бирок акырындык менен болсо да алдыга жылып жатканын адистер белгилешүүдө. Кыргызстан в подготовке кадров идет. Кыргызстанда кибер коопсуздук адистерин даярдоо акырындык менен өнүгүүдө. Көпчүлүк университеттер эл аралык стандарттарды эске алып, адистерди окутушат. Айрым мамлекеттик органдар жана жеке компаниялар адистер жетишсиз экенин билдиришет. Мындай шартта жеке окуу борборлор да ачылып, тармактык адистерди даярдай башташты. Мен айта алам, мындан улам адистердин тартыштыгы акырындык менен чечилет. Анткени адистерди даярдоого багытталган уюмдар көбөйүүдө. Готовить специалистов безопасности. Буга карата Бишкекте кибер коопсуздукту чыңдоо максатында улуттук деңгээлдеги Санарип Кыргызстан 2025 машыгуулары башталды. Иш-чара 2 күнгө созулат. Алгачкы күнү катышуучулар үчүн мастер-класстар жана панелдик сессиялар уюштурулду. Ал эми экинчи күнү практикалык тапшырмаларга арналат. Ага адистер катышып, санариптик системаларды коргоо жолдору менен тажрыйба алмашууда. Мындай машыгуулардын максаты келечекте окшош көйгөйлөрдү алдын алуу жана системаларды бекемдөө. Программа мероприятия подразумевает. Бул иш-чара мамлекеттик органдардагы кибер коопсуздук жана кибер гигиенанын деңгээлин жогорулатуу максатында уюштурулду. Анда панелдик сессиялар жана мастер-класстар өтүп, катышуучулар кибер чабуулдардын жаңы түрлөрүн жана алар менен күрөшүүнүн жолдорун талкуулашат. Ошондой эле практикалык окутууларда катышуучулар жасалма кибер чабуулдарга ыкчам реакция көрсөтүп, аларды анализдөөнү жана көйгөйлөрдү чечүүнү үйрөнүшөт. Кыргызстанда мындай машыгуулардын өткөрүлүшү өлкөнүн кибер коопсуздукка болгон кызыгуусунун артканын көрсөтөт. Ошондой эле алар эл аралык кызматташтыкты чыңдоого салым кошот. Адистер баалуу практикалык тажрыйба топтоп, заманбап коргонуу ыкмаларын өлкөнүн санариптик коопсуздук тутумуна киргизүүгө шарт түзөт. Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.